Жаңырган жаңы жылыбыз, жалаң жакшылыктардын жылы болсун дейли. Быйылкы жыл үчүн эл деле биз менен макул болсо керек. Эң ийгиликтүү, эң алгылыктуу жумуштарды жасаган жаштардын арасында бул жаш ырчык Кысайкал Кабылова деп эсептейбиз. Кысайкал Кабылова үчүн 2021 жыл кандай жылдардан болду? Аны азыр өзүнөн сурайбыз. Жашоомдун жарыгы сен болсоң, аны нурланчу мен болоюн. Чачтары тармал, көзү бакырайган алтын кызы. Саламатсыздарбы? 2021 жыл биз үчүн бир чети оор болсо, бир чети жеңил болду десем болот. Мен өзүм жашоомдо жакшы ийгиликтерге жетиштим. Болушунча жетишке аракет кылдым. Негизи пландап койгон нерселеримди кылдым десем болот. Экинчи жагынан бул баягы эле оорусурукко. Ооруган адамдарды көрүп алып, жүрөгүң ооруйт экен. Биз анткени ушул жагынан аябай көп жардам да берип калбадык, элдер менен аралашып дегендей. Анан ошол чети бир аз кичине жүрөктө үйүсө, бир чети өзүмдүн каалаган нерселериме мындай толук жеттим десем болот. 2021 канча автоунаа алмаштырдыңыз? Жана канча адамды сүйүндүрүп белек тартууладыңыз? Автоунаа үчүнчү автоунаа экен. 2021 жыл өзгөчө жыл болду да. Мен күткөн деле эмесмин ушунча автоунаа болуп кетет депчи, бирок үчүнчү автоунаа алмашылып кетти. Анан кийин көп машина айдадым десем болот. Автоунаа өзүмдүк үчөө болду, бирок андан тышкары дагы өзүм айдап көрбөгөн унааларды дагы айдадым быйыл. Анан көп эле адамды сүйүндүм окшойт. Өзүмдүн бир тууган байкеме ошо мага берилген белекти байкеме белек кылып бердим квартиранан. Кечээ жакында эле атама жаңы машина тулпар алып бердик. Жана абаңызды эс алдырып келдик. Анан дал ушул өзүбүз менен өзүбүз жүрө берели. Анан 2022 жылы Кысайкал Кабылованын жеке жашоосунда өзгөрүүлөр болобу? Балким болушу мүмкүн. Азырынча так бир нерсени айта албайм. Анткени так айтпай таттап коем. Тамаша. Тамашаладым. Азырынча мен жактырган, мен баягы копулума толгон жигит чыкпай жатат окшойт. Эгерде чыкса эле мен дагы 2022 жылы концертимден кийин дароо турмуш жолуна узайм деген бир чоң бир пландарым бар. Билбейм, мен бул өзүмдүн нерсем, анткени кыз киши эми жалгыз жүрө бергенде эле болбойт экен. Мен ойлогом жалгыз эле жүрө берейинчи, болдучу эми ушундай эле сонун экен депчи, бирок жок андай эмес экен. Жалгыздык бул болбогон эле нерсе экен. Эми болот экен бир жыл, 2 жыл, анан дальше уже аял кишиге бир аз оорураак келип калат. Жалгыздык бул жалаң гана Кудайга гана таандык. Аллахыбызга гана таандык, анан мага мен жолдогон чыдап койм. Жеке концертте боло берсе? Быйыл, жазында. Жакшы. Анда буюрса дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Анан акыркы суроо болсун, дал ушул 2021 жылы жан дүйнөңүздү баягы жаккырчылыктан арылта алдыңызбы? Быйылкы жыл бир айтып атпайм, өзгөчөрөөк болду. Анткени мурда жылдары ыйлап эле жүрсөм, быйыл ыйлаганга да убакыт болгон жок. Өзүмдүн тең туштарыбыз менен аябай көп отуруп жыргап бул нерседен мен арылдым десем болот. Аябай азыр чогула калып эле күлүп ушундай жакшы көрөбүз да, анан ыйлаганга деле азырынча убакыт деле жок. Анан ушул нерседен толугу менен Кудай буйрса арылдым десем болот. Жалаң гана кубанычтардын гана көз жашы аксын дейли. Келиңиз ана жалпы элибизди, андан сырткары Сол ТВ каналынын сүйүктүү көрөрмандарын жаңы жыл менен куттуктап өтүңүз. Жалпы Сол ТВ каналынын кирип келген жаңы жылыбыз менен куттуктайм. Эми ар бир күнүбүз биз үчүн майрам. Бир эле күн эмес, ар бир күнүбүз майрам. Ар бир күндү туура пайдаланууну билели. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Терең урматтап, мен Кысайкал Кабылова.